Бүгүн 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата Борбор калаанын ынтымак 2 сейил багында өзгөчө маанайдагы иш-чара өтүүдө. Албетте бүгүнкү иш-чаранын каармандары бул бөбөктөр. Кайрымдуулук фестивали баарыбыз биргебиз деген ураанын алдында өтүп, мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө бөбөктөргө кубаныч тартуулады. Иш-чара коомдук ишмер Дания Кадыркулова жана Аутизмди жеңебиз академиясынын демилгеси менен уюштурулуп, жалпы 1000ге жакын бала катышты. Мы устраиваем для них шоу-программу, дарим подарки, угощаем вкусным пловом и другими разными вкусняшками, можно так сказать, которые предоставили нам спонсоры. Вот. И мы надеемся, что с каждым годом мы будем только расти, и с каждым годом, возможно, даже выйдем и на международный уровень, будем приглашать детишек из других стран. Но это наша задача, а пока вот мы приглашаем наших 1000 детей. Фестивалдын жүрүшүндө оюн-зоок зоналары, чыгармачылык иш-чаралар, концерттик жана шоу-программа өткөрүлдү. Белгилүү ырчылардын сахнага чыгышы бөбөктөр үчүн өзгөчө белек болду. Бүгүн бизде аябай кубанычтуу күн болуп атат. Кудайга шүгүр, бүгүн биздин 3-чү иш-чара болуп жатат. Бүгүн 700дөн 1000ге чейин өзгөчө балдарга белектер берилет, тамак аштырылат. Мынакей азыр концертный программабыз болуп атат. Биринчиден биздин демөөрчүлөргө, спонсорлорго, бизди колдоп келген кишилерге, силерге, медиаларга чоң рахмат. Кудайым буйруса ушул иш-чарабыз мындай международный фестиваль болот деп ишенебиз. Фестивалдын ар бир катышуучусуна ысык тамак аштар тартууланып, балдарга атайын даярдалган белектер тапшырылды. Бул күн балдардын жүрөгүндө унутулгус эскерүү болуп калды. Маанайлары жакшы, күлүп жайнап жүрүшөт. Балдарга ден соолук карайбыз. Ар бир бала оорубасын, ушундай уюштуруулар болоптур. Биз да жаңы эле көрдүк муну. Көрүп сүйүнүп кеттик, жакшы экен деп. Жалпы бөбөктөргө жакшылык каалайм, ден соолук каалайм. Дайыма ушундай, дайыма ушу заманы жакшы болсун, балдарыбыз кубанычтуу болсун, сүйүнүчтүү болсун, дайыма ушу токчулук болсун да. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бир катар жакшы чечимдер кабыл алынып, балдардын жашоо сапатын жакшыртуу багытында иштер жүргүзүлүп келет. Кыргыз Республикасынын ошо өкмөтүнөн жакшы чечимдер чыкты. Бул биринчиден ушу балага береке төлөмдөрү, мындан тышкары дагы ушул баланын төрөлгөндөн баштап балага сүйүнчү, ошол эле биздин өзгөчө балдарыбызга майыптуулугу боюнча төлөмдөр болот. Анан мындан тышкары ошол балдарыбызды карап аткан апаларыбызга дагы персоналдык ассистент деп төлөмдөр болуп келет. Анан бардык балдардын саясатында айтсак, бул жаңы келечек реабилитациялык борбор Бишкекте салынган. Мындан тышкары дагы Кыргыз Республикасынын президентин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин фондунан дагы бөлүнүп 2 реабилитациялык борбор салынган жатат. Бирөө Ош шаарында, анан Ысык көл областында салынат буюрса. Бийик тоолуу дагы райондорго да төлөмдөр кайрадан каралып, 3-дөн баштап 4 балдарга ай сайын 3000 сом төлөнө турган жөлөк пулдар каралып атат. 26-жылдан баштап бул төлөмдөр төлөнө баштайт. Баарыбыз биргебиз фестивали бул жөн гана майрам эмес, бул балдардын келечегине салынган үмүт, жылуулук жана чоң колдоо. Зарема Жээналиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары.